Хирург, сүрөтчү жана сатирик бул 3 башка тармакты Нагит Алышханов айкалыштырып келет. Кармановуздун үй бүлөсү алгач Казакстанга, андан соң Кыргызстанга көчүп келип отурукташып калышкан. Наги мырзанын окуучулук студенттик күндөрүнүн баары кыргыз жеринде өтүп, кыргыз кызына үйлөнгөн. Настолько полюбил Кыргызстан, что даже моя единственная, самая любимая женщина тоже кыргызская, моя жена. Менин Кыргызстанды кандай жакшы көрүп калганымды өз теңимди Кыргыздан тапканым менен билсеңер болот. Биздин үйдө сен кыргыз, мен башка деген таптакыр болгон эмес. Мен кыргызга күйөө баламын. Кайын журтума барганда мени өз баласындай эле көрүшөт. Бала чагымда дагы бир дагы ирет. Башка улуттан болгонум үчүн тоскоолдуктарга кабылган эмесмин. Азербайжан менин тарыхый мекеним болсо, Кыргызстан өз мекеним. Вот, и ее семья ко мне хорошо относится, нет такого, что... Нагит Алышханов орто эсеп менен жылына 400дөн ашуун операция жасайт. Ал хирургиялык кийлигишүүнү жөнөкөй же татаал деп бөлбөйт. Ар бирине өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылат. Бейтаптардын дээрлик баары ден соолугун чыңдап, ыраазычылык билдирип кетишет. Ага көрүнгөнү өлкөнүн бардык аймактарынан келишет. Я вообще приехала с Иссык-Куль, из Житомирского района, сдалека. Мен Жетөгүз районунан келгем. Нагит Алышхановго кайрылганыма абдан кубанып жатам. Операция болгону 2 күн болду. Өзүмдү абдан жакшы сезип калдым. Ну, я попал по рекомендации от... Мен дагы тааныштарымдан угуп эле келгем. Өзүнүн кесибин мыкты билген адис. Ага ыраазымын. Нагит Алышханов бир гана мыкты хирург эмес, мыкты сүрөтчү жана сатирик. Бош убактысында сүрөт тартканды жактырат. Адам ар тараптуу өнүгүүгө умтулушу керек деп эсептейт. В рисовании как бы сделал мазок. Мен бала кезимен эле сүрөт тартканды жакшы көрөм. Ар кандай техникаларды колдонууга аракет кылам. Азыр баары өнүккөн заман болгону гана аны пайдалана билүү керек. Сүрөт тартуу өнөрүнө атайын окуган деле эмесмин. Ар кимдин сүрөт тартканын карап эле өнүктүрөм өзүмдү. Хоббим десем болот. Нагит Алышханов өзүнүн үзүрлүү эмгеги менен Кыргызстандын медицинасын өнүктүрүүгө салым кошсом дейт. Экинчи каарманыбыз Элдар Рафибеков дагы ушундай эле аракетте. Ал эми туугандары Ала Тоо жергесине 30-жылдарда келген. Каарманыбыздын чоң атасы республикалык оорукананын башкы дарыгери. Атасы болсо Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын бөлүм башчысы болуп эмгектенген. У меня вариантов других в голове никогда в жизни не было. Мен дарыгерлер үй бүлөсүндө төрөлгөм. Өзүмдү башка тармакта таптакыр элестете албайм. Менин чоң аталарым Кыргызстанга өз эмгектерин арнашкан. Кыргызстан менин мекеним. Өлкөнүн өнүгүп өсүшүнө салым кошкум келет. Өлкө келечегине абдан санаркайм. Биздин тилибиз, динибиз бир тууганбыз. Айта кетсем, менин өзүмдүн балам дагы келечекте дарыгер, окууну аяктап калды. Дарыгер үчүн оорулууну бутуна тургузуу чоң бакыт. Нагит Алышханов менен Элдар Рафибеков бул милдетти кынтыксыз аткарып келишет. Экөө тең ар дайым эл кызматында экендигин белгилешүүдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.